Эфирде 9 сентябрга алынган жаңылыктардын топтому. Студияда Дастан Исмаилов, саламатсыздарбы? Президент Сооронбай Жээнбеков Ош облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында жаңы курулуп жаткан мектептин жана оорукананын абалы менен таанышты. Жыл башынан бери өлкө аймагында 40 тамак аш жана кайра иштетүү ишканасы ишке кирип, 1200 жумушчу орун түзүлдү. Кыргызстанда COVID-19 илдетинен айыккандар көбөйдү. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Бишкек шаардык административдик соту Бүтүн Кыргызстан партиясынын добарызын карап, шайлоого катышууга уруксаат берди. Партиянын даттануусу 7 сентябрда Бишкек шаардык административдик сотунда каралып, тараптар Бүтүн Кыргызстанды жарыштан четтетүүгө макул жана каршы добуш берген БШКнын мүчөлөрүн күбө катары чакырууну суранышкан. Буга байланыштуу сот отуруму 9 сентябрга жылдырылган болчу. Жараянга судья Анар Эгембердиева төрайымдык кылды. Күбө катары БШКнын мүчөлөрү Атыр Абдрахматова, Алмаз Асаналиев, Бүтүн Кыргызстандын съездине катышкан БШКнын өкүлү Тагай Абдысатаров көрсөтмө берди. Сот партия курултайда жашыруун талапкерлерди көрсөтүү боюнча добуш берүүдө мыйзам бузуу катталган жок деп тапты. Биз ушул кезге чейин айтып келдик, Борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн ыйгарым укуктарын сырттан чыгып кетти, саясий иштер менен алек болуп баштады. Мыйзамдык тараптарды карабай калды деген сөзүбүздү азыр биз ушул сот толугу менен далилдедик. Моюнуна коюп берди, биз ыраазычылык билдиребиз. Бул учурда сот имаратынын алдында партиянын жүздөгөн тарапташы келип, акыйкат чечим шайлоого катышсын деп кыйкырып турушту. Белгилей кетсек, Борбордук шайлоо комиссиясы 3 сентябрда Бүтүн Кыргызстан партиясын каттоодон баш тарткан. Буга партиянын курултайда түзгөн талапкерлердин тизмеси менен БШКга жиберген тизме дал келбей тургандыгын жөө келтирген. Мындан сырткары талапкерлерди көрсөтүү үчүн добуш берүүдө эреже бузуулар катталгандыгын айткан. Буга макул болбогон Бүтүн Кыргызстан партиясы БШКнын чечимин жокко чыгарууну суранып сотко кайрылган эле. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков 9 сентябрда Ош облусуна болгон иш сапарынын алкагында Ош шаарындагы Нариман орто мектебинин кошумча окуу корпусунун курулушу менен таанышты. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Урматбек Өкөчаров мектептин курулуш иштери коррупция менен күрөшүүнүн жыйынтыгында каражат келип түшкөн бирдиктүү депозиттик эсептен каржыланып жаткандыгын маалымдады. 500 окуучуга ылайыкташкан 3 кабаттуу окуу корпусунда 24 окуу кабинети, ашкана, медициналык кабинет, мугалимдер бөлмөсү, китепкана жана окуу залы бар. Бүгүнкү күндө негизги курулуш иштери бүткөрүлгөн. Объектини 2020 жылдын ноябрь айында пайдаланууга берүү пландаштырылган. Президент Сооронбай Жээнбеков жергиликтүү тургундар менен баарлашууда жаңы мектептердин окуу корпустарынын курулушу боюнча долбоор мектептердеги класстардын жетишсиздик көйгөйүн чечүүгө көмөктөшөрүн белгиледи. Ошондой эле Ош шаарындагы жаңы жугуштуу оорулар ооруканасынын курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышты. Оорукана 100 койка орундукка ылайыкташканы маалым болду. Долбоорго ылайык оорукана 3 бөлүмдөн турат. 28 керебеттүү жандандыруу бөлүмү жана жугуштуу ооруларды аныктоо жана дарылоо боюнча 2 бөлүм. Бүгүнкү күндө оорукананын эски имараты толугу менен бузулуп, бир катар иштери бүткөрүлгөн. Тез курулчу конструкциялардан куралган объект ушул жылдын октябрь айында пайдаланууга берүү пландалган. Социалдык тармактарда жарыяланган окуучулардын үй шартында билим алып жаткан сүрөтү Баткен районунун борборунан 50 чакырым алыс жайгашкан чек ара аймагындагы Муса Кадыр аттындагы орто мектебинин башталгыч класс мугалими тарабынан тартылган. Окуучулар менен кайтарым байланыш учурунда ата-энелер тарабынан түшүнбөөчүлүк жаралып, алар мугалимге көмөктөшүүнү суранып кайрылышкандыктан мугалим 2 сентябрь күнү окуучуларды үйүнө чакырып, кайтарым байланыш каражаттарын практика түрүндө көрсөтүп берген. Сабак убагында мугалим окуучуларды социалдык аралыкты сактоо менен отургузуп, ар бирин маска менен гана киргизген. Сабак 15 мүнөткө созулган жана андан бери педагог кайтарым байланышты аралыктан өтүп келүүдө. Билим берүү жана элим министрлиги мугалимдин бул аракетиндеги балдарга билим берүүгө болгон каалоосун, өз кесибин сүйгөндүгүн, окуучуларына кайтарым байланышты түшүндүрүүгө болгон далалатын, окуучулардын билим алууга болгон ынтызарлыгын, дилгирлигин баалайт. Бирок бүгүнкү шартта пандемия мезгилинде өлкө боюнча бирдей талап болуп жаткандыгын мугалимге түшүндүрүп, ага кайтарым байланышты уюштуруу үчүн демөөрчүлөр аркылуу ноутбук алып бере турган болду.
8 сентябрда билим берүү жана эле министринин орун басары Надира Жусупбекова ошол мугалим менен байланышып, ага усулдук, техникалык, материалдык жана моралдык жактан колдоо көрсөтүлө тургандыгын айтты. Коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны өлкө боюнча 44 613 адамга жетти. Ал эми 9 сентябрга карата коронавирус жуккан жаңы 87 учур катталды. Бул тууралуу коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнур Ахматова брифинг учурунда билдирди. Региондор боюнча алып карасак, лабораториялык тастыкталган учурлардын саны 33 түзүп, Бишкек шаарында 7, Ош шаарында 2, Чүй облусунда учурлар катталган жок, Ош облусунда 2, Талас облусунда 2, Наран облусунда учурлар катталган жок, Ысык Көл облусунда 1, Жалал Абад облусунда 7 жана Баткен облусунда 12 учур катталды. Соңку сутка ичинде 178 бейтап сакайып чыкты. Өлкө боюнча айыккандардын жалпы саны 40 336-ны түздү. Кыргызстанда акыркы бир суткада коронавирустан дагы бир адам каза болду. Муну менен өлкөдө пандемия башталгандан бери бул илдет 1063 адамдын өмүрүн алды. Кыргызстанда инвестицияны колдоо жана туризм тармагын өнүктүрүү боюнча өкмөт менен эл аралык финансы корпорациясынын кызматташуусу башталды. Бул тууралуу экономика министрлигинен кабарлашты. Эки тараптын ортосундагы келишимдин ишке ашышына шарт түзгөн буйрукка Кыргыз өкмөтү тараптан 21 август күнү кол коюлган. Финансы корпорациясы менен экономика министрлиги, маданият, маалымат жана туризм министрлиги жана инвестицияларды жылдыруу жана коргоо агенттиги түздөн-түз иштешмекчи. Долбоордун негизги максаты республикада инвесторларды коштоо системасын жакшыртуу жана эки тараптуу инвестициялык келишимдердин сапаттуу ишке ашышын камсыздоо болуп саналат. Ошондой эле долбоордун алкагында Кыргызстандагы туризм тармагы тыкыр иликтөөгө алынып, артыкчылыктуу делген эки сегментке колдоо көрсөтүлмөкчү. Жарандык авиация департаментинин маалыматына караганда 15 сентябрдан тартып Бишкек Баткен багытында учак каттай баштайт. Ал эми Бишкек Жалал Абад багытындагы каттам 18 сентябрдан тартып жанданмакчы. Каттамдарды Тезжет аба компаниясы жүргүзөт. Баштапкы маалыматтарга ылайык, Баткен менен Жалал Абадта каттамдар азырынча жумасына бир жолу уюштурулмакчы. Эскерте кетсек, коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстан 20 марттан тартып чет өлкөлүк жарандар үчүн чек арасын жапкан жана эл аралык жана ички каттамдар токтогон эле. Кыргызстанда быйыл 8 айдын ичинде 40 тамак аш жана кайра иштетүү ишканасы ишке киргизилди. Бул тууралуу Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги кабарлады. Анын натыйжасында 1200 жумуш орду түзүлдү. Облустар боюнча алып караганда, Баткен облусу боюнча 8 айда 3 ишкана пайдаланууга берилди, 42 жумуш орду түзүлдү. Жалал Абад облусу боюнча 7 айда 10 кайра иштетүүчү ишкана түзүлүп, 143 жумуш орду түзүлгөн. Ош облусу боюнча 5 ишкана пайдаланууга берилип, 85 иш орду түзүлгөн. Талас облусу боюнча 3 ишкана пайдаланууга берилип, 100 жумуш орду түзүлгөн. Ысык Көл облусу боюнча 7 ишкана ишке берилди, 135 жумуш орду түзүлгөн. Нарын облусу боюнча 5 ишкана ишке берилди, 93 иш орду түзүлгөн. Чүй облусу боюнча 6 ишкана ишке берилип, 550 жумуш орду түзүлгөн. Ош шаары боюнча 1 ишкана ишке берилип, 60 жумуш орду пайда болду. Кыргызстанда өтө турчу парламенттик шайлоого байланыштуу Бириккен Араб Эмирлигинде 2 шайлоо участкасы ачылды. Учурда Бириккен Араб Эмирлигинде жашап жаткан кыргызстандыктар онлайн портал аркылуу өздөрүн шайлоочулардын тизмесинен текшерип алса болот. Эгерде издөө учурунда өзүңүздү башка шайлоо тилкесинен тапсаңыз, ушул жылдын 19 сентябрына чейин башкы консулдукка кайрылып, консулдук каттоого туруп жана форма 2-ни толтуруп кетүүңүздү суранабыз деп айтылат маалыматта. Бириккен Араб Эмирлигинде 2 шайлоо участкасы ачылган. Алар Абу-Даби шаарында, Кыргызстандын элчилигинин имаратына жайгашкан. Экинчиси Дубай шаарында, Кыргыз Республикасынын башкы консулдугунун имаратында. Консулдук каттоого жараша Абу-Даби эмиратында жашаган жарандар элчиликте, ал эми Дубай жана Түндүк эмираттарда жашаган жарандар башкы консулдуктун имаратына келип шайлоого катышса болот. Чүйдө куткаруучулар каналга түшүп кеткен автоунаанын жүргүнчүлөрүн издеп жатышат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай,
Окуя 8 сентябрда Ала-Мүдүн районунда болгон. Саат кечки 9 чамасында Дачная айылындагы каналга Nissan Sefira үлгүсүндөгү автоунаа түшүп кеткен. Ичинде бир аял жана бир эркек киши болгон. Издөө иштерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинин номер 1 өрткө каршы куткаруу бөлүгүнүн адистери тартылды. Алдыда 10 сентябрга карата аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен 20-20 KG сайтынан жана ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчалардан тааныша аласыздар. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.